Шайлоо өнөктүгүнө саналуу гана күндөр калганда президенттикке талапкер Садыр Жапаров Бишкек шаарынын тургундары менен жолугушту. Садыр Жапаров менен жолугушуу эски аянтта өтөөрүн уккан эл болжогон убакыттан да кыйла эрте келишти. Мында Борбор калаанын тургундарынан тышкары шаардын чет жакасындагы жаңы конуштардын жашоочулары да келишкен. Алар алдыдагы ири саясий өнөктүктө талапкерди колдоп тим болбостон каршылаштары уюштурган интригаларга туруштук берүү үчүн мындан аркы иштерине да көмөктөшүү маанилүү экендигин айтып жатышты. Ел мына 30 жыл жүрдүк да түшүндүк эми ким кандай кысмат кылганы белгилүү болуп калбадыбы. Эми ушуга биз жалаң Садыр Жапаров президент болсун деп эле биз дагы ошол болгондойн да колдошубуз керек, жардам беришибиз керек. Жана бизге окшогон аксакалдар жакшы сөздөрүн айтыш керек, туура эмес сөздөрүн толуктап айтыш керек, жардам бериш керек, тынччылык керек, бизге жакшы жашоо керек да. Мына 30 жылдын ичинде коррупция гүлдөп өнүктү. Ошон үчүн эл журт баары түп орду менен көтөрүлүп, ушу акыйкаттыкты, чындыкты, адилеттикти талап кылган Садыр Жапаров инсаныбызды колдоп отурабыз. Ушунча 30 жылдан бери ар бирөө өзүнүн акча төлөп, 2000 салып 200 миңге элди отургузуп тажатты. Бүгүнкү күндө карыздарыбыз толтура. Бирок билимдүү, ыймандуу, акылдуу адам келиш керек, жакшы саясатчы келиш керек. Бүгүнкү күндө эл журт бүт Садыр Жапаровду колдоп атат. Эл алдында сөз сүйлөгөн Садыр Жапаров бишкектиктерге өлкөнү өнүктүрүү пландарын айтып берди. Анын негизги өзөгүн мамлекет казынасын тоногондорго аяосуз күрөш жарыялоо, акыйкаттыкты орнотуп, чириген эски системаны жок кылууга багытталган. Кудай буйруп, шайлоодо жеңишке жетсек, экономикабызды оңдоп, казынабыз толукталса, чириген системаны жойсок, акыйкаттыктын бардыгы акырыңдык менен өз ордуна келет. Өндүрүш, өнөр жай тармагыбыз өнүгүп, завод фабрикалар ишке кирсе, мекенден оолак жүргөн жаштарыбыз үй бүлөсүнө кайтып иш менен камсыздалат. Бул үчүн Кыргызстанды экономикалык өсүү жолуна кайтуу керек. Бюджеттин таңкыстыгын кыскартууга жетишели. Чогулган элдин да көйгөйлөрүн угуп, жооп берүүгө убакыт бөлүнгөн. Көпчүлүк жаңы конуштардын инфраструктурасын жакшыртуу, мектеп, бала бакча көйгөйлөрүн чечүү, Борбор калааны таштандыдан арылтуу, шаардагы ирригация жана экология маселелерин козгоду. Бул көйгөйлөрдү республикалык масштабда чечүү жолдору талапкердин программасында камтылган. Энергетика таңкыстыгы көйгөйүн комплекстүү чечүү программасын ишке ашыра баштайбыз. Бюджетти толтуруу максатында кендерди иштетүү боюнча түзүлгөн келишимдерди улуттук кызыкчылыкты эске алуу менен кайрадан карап чыгабыз. Буга бир аз убакыт керек. Мына ушул санап өткөндөрүм алдыдагы максаттуу жол катары шайлоо алдындагы саясий платформама киргизилди. Ал эми суроолорун берүүгө жетишпегендерде 8 январь күнү кечки саат 8-де 7 каналдын түз эфиринде байланышка чыгуу мүмкүнчүлүгү бар экени айтылды. Эл бир уч саясатчылардын интригаларынан тажаганын айтып, Садыр Жапаровду гана колдоорун билдирип жатышты.